Assalamu alaikum. Амансыздар бардактуу Тез-Жария каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү жана ардактуу кыргызстандыктар. Ордол Ош шаарында эмне жаңылык болуп жатат десеңиздер, мына ушундай Ош шаардык мэриясы тарабынан жакшы жаңылык болуп жатат. Кээ бирлер үчүн жакпашы мүмкүн, кээ бирлер үчүн жол тыгындарын көбөйткөн, бир кыйынчылык кырдаал болгон мына жол тыгынын жоюу маселеси эми өзүнө келе баштады. Бүгүн 12 апрель, күнгө ишемби. Тез-Жария каналы Алишер Навай атындагы көчөсүндө турабыз. Сулайман тоонун арт тарабы. Кээ бирлери көбү Көргай дегенди түшүнөт, кээ бирлери ар кыл түшүнүшөт. Ардактуу кыргызстандыктар, азыр сиздерге дал ушул Алишер Навай атындагы көчөнүн четиндеги снос болгон үйлөр боюнча, көчөлөрдү тартыштык боюнча, кыйынчылыктар боюнча жана ошондой эле өзгөрүүлөр боюнча айтып бермекчибиз. Мол жерде кээ бир элдер, тургундар тигини муну айтып жаткан учуру. Мындайда алдын ала бул шаардык мэрия тарабынан 10 күн же болсо 15 күн мурун эскертүү берилет. Үйүңөрдү алгыла, же болсо жол четиндеги чеп коргонду алгыла. Бизге тоскоолдук кылып жатасыңар. Биз могул жака тротуар курушубуз керек. Андан кийин болсо бир канча метрден үй кур, же болсо өзүңдүн маркетиңди сал, магазиниңди сал, башка нерсеңди сал деп уруксат берилет. Ал эми биз бул нерсени түшүнбөй эле Бангладеш десе Бангладеш, Лөлүмала десе Лөлүмала болуп кеткен бул жакчы. Биз Кыргызстанда жашайбыз го, урматтуу мекендештер. Мына бузулган нерсе кээ бирлер үчүн жакпашы мүмкүн, кээ бирлер үчүн тура эле нерсе. Тез-Жария каналы сиздерге алдыдагы жаңылыктар боюнча чыгарылышты алдыга карай уланып жаткан учуру. Бул бет маңдай жагы. Бул жак саналуу бузулуп өткөн. Айтканымдай, снос катарында монтип жазуулар мурун эле жазылган жана ушундай эскертүү берилген. Ал эми бул жакта калың катмар эл, ушул жердин тургундары чыгышкан эмес өз убагында. Мүмкүн кенеген эместир, мүмкүн же уруксат берет деген ойлор чыккандыр. Билбедим. Кайтор ар кандай сөздөр айтылып отуруп, эми кезек бары снос. Шаардык мэриясы мына ушундай түрдө жумуш аткарып жүргөн учуру. Бир жагынан тура эле нерсе деп ойлойбуз. Анткени могу караңыздар, арыкчаларды ташталган. Могу ар жерде ар нерсе жатат. Арыкчаларды караңыздар. Тротуардын орду. Тротуардын орду. Адам жүргөнгө болбойт. Бул жактан эшик ташса тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Тротуар дегенде ар бир адам өзү кенен жүрө турган жери болуш керек, туурабы? Биздин чет жерде жүргөн мигрант замандаштарыбызга, кыргызстандыктарга дал ушундай жаңылыктарды чыгарып турмакчыбыз. Тез-Жария каналы. Күн аябагандай ысык, дээрлик. Көлөкө издеп калган жүрөбүз азыр. Курманжанатка энебиздин атын алган көчө менен барып кездешет. Бул Алишер Навай атындагы көчө. Бул жагы Эне Сай тойканасын билесиздер да? Ошол жакка барып такалат. Бул гай. Облустук гай жак. Бул жакта байке эмне кылып атат? Өзүбүз отабы же эмне чыгып алды?
аракет кылып атат, бирок могул жактагы байкелер тоскоолдук жаратып, таш-баштарды ыргытып кабинасына. Дагы ошол коргоочу топ бар экен. Формачан байкелер. Атайын бул жердегилерди кой деп жаткан учур. Болбосо ар бири бирден атырылып көрүп атышат. Эмнеге бузасың, тигинтесиң, мынтесиң. О, байкени көрдүңүздөр да. Монтип тепе-тең урушулуп, агалар өзүнө карасаңыздар. Чоң эле аксакал чишкен. Ушунча формачан байкени шаар мэриясынан келген атайын. Штопко дагы тоскоолдук деген мен жоғанымын айтып жаткан учур. Чоң эле аксакал кишкен, улуу моундагы киши. Эми туура түшүнүү менен жылып берсе жакшы болмок. Бирок кээ бир нерселерге байланыштуу туура түшүнүү менен жылып бербей жатканы өкүндүрөт. Бул жактагылар деле снос болгон. Айтор но көчөн бир түшүнүп болбойт. Караңыздарчы. 50 метр бул жака кириш керек экен, сносчу. Айылдарда моундай көчө жок, Кандай дейсиздер? Бул жак бир өзүнчө бир коргонго кирип кетет экен. Түшүнүп болбойт. Демек, жакын аралыкта ардактуу кыргызстандыктар да ушул үйлөр снос болуп жылган болсо, тротуар кеңири болот, көчөлөр кеңейтилет. Дагы да болсо, жол тыгын азаят. Пайдасы бизге. Эми бул жердеги тургундар туура түшүнүү менен жылып бергени жакшы го дейм. Эскертүү катарында монтип алдын ала сностор жазылып кеткен, жөн эмес. Камырабай жөн эле койгонбу, айтор бул элдин түшүнбөдүм. Эмнеге эртерээк аракет кылышпады? Эмне үчүн эртерээк өздөрү бузуп жылган болсо, кээ бир материалдар моундай жараксыз болбойт эле. Өздөрүнө дагы да болсо бир жерлерин иштетет болчу деген ойда. Туурабы? Кандай дейсиздер? Ол жерлерде катар тротуар туруш керек могул жердечи. Унаалар турат могул жерде, тоскоолдук жараткан көп нерселер бар. Мисалы үчүн бул Ордолуу Ош шаарынын так мындай көрүнүктүү көчөлөрүнүн бири да бул жерчи. Сулайман тоо бул жакта турат. Бийик болуп. Мунун айланасы деп бул жактан айланып өтүшөт. Дээрлик бул жумуштардын бардыгы жакшы жакка, оң тарапка болуп жаткандыгын биз
карашыбыз керек, жакшы ниет менен. Ол жакта дагы бир эжебиз чыкты ма. Караңыздарчы. Эми туура түшүнүү менен кабыл алсак жакшы болмок да. Мен жеке мэрия тарабына же болсом шаркы мэрияга атайын жагынуу максатына же жогору жакка жагынуу максатында тартып жаткан жерим жок. Биз деле элдин баласыбыз. Элде болуп жаткан кабарды жарыяны чыгарып жаткан учурубуз. Андыктан капысынан эле келип бузган болсо бир жөн эле. Атайын эскертип бериптир. Мэр бул жактарды өзү кыдырыптыр. 6 саат таңгамалы 6-да кыдырып атты. Туурабы? Өзүңүздөр көрүп аттыңыздар. Серия болуп кетип атты. Elbaşı ölüp koyacağımız elbaşı. Gelgenin kılı var. Hep mınау Аббас ошол ташынан табылат. Мына решетканы алып кой деген. Ооба. Аланы канындагы көлөгүн менен аткан эмес. Мына эже ошентип жалап болгон келгени болот. Качан yolgan gapirma, yolgan gapirma. Табылыкка келет. Табылыкка келет. Yolgan gapirma. Ertaga kılma işte öyle. Табылыкканы келгенде Çindir yapıyor mu? İçkeriye top yapıyor. Uzayda bu kıza koltuk atışkan oldu. Sen çilmesi bir ince ay, çilmesi aytmayın. Çil yaptı içkeriye. Ne kalmadınız ekeyden. Endi buz yapsana hemen gidin. Çindir yapıyor. Мына өзүңүздөр көп болдуңуздар. Эскертүү алдын ала берилген. Снос деген жазуу бар. Бул жерде да снос. Көрдүңүздөрбү? Эскертүү берилген экен эми бул жерде. Тостополоң чыгарып. Свет попитан. Эл жаман көп, чынын айткандачы. Бул жерде тургундар бир үйдөн эле 8-ден 9-дан жашашат окшойт. Аябаганда көп экен. Берекесин берсин, бирок ошентсе дагы. Бул жерде жолдун акысы деген нерсе бар.
Ya бұл жақта бір мындай. Бұл еже атайын мық сұрғыш жаңағындай темірді алып алып, тосқолды қылып жатқан үшірі. Тура қаулы алып, жылып беріп қойса жақсы болмақ. Acıntar yaptı degende ketip arış kereydi. Bu cildim oladı mı? Tura öce? Kellasın oladı mı? Acı buzu yaptın mı? Biz yine ölçemegen. Ölçesin avval. Hazır ölçep verecek ece. Ой, жолға шығып кеткен, тұра. Жолға шыққан емес та. Не? Жол наоборот үйге кірді. Бұл кеңейтіліп отқан ұшыры да азыр бұл ордалы осы шар Жол ордалы. бұлар жолдан шыққан емес та ол. Жол кіріп атады. Жолға шыққан емес, жол кіріп атады үйге. Айырмасы чоң. Hadi ertede çadara satalım. Vatandaş da. Бұл жақтағы жігіттер ешқандай зиян тигізген жоқ. Еш жеріне тиген дағы жоқ. Болғаны сөйлесу ішін алып барып жатқан үшірі, бірақ тетіге үйден есі айым екен. Тополан болып жатқан үшірі. Текір анымын айтып. Жақы толау.
жерде коопсуздук эрежелери сакталып, атайын жолдон өткөн унааларга тоскоолдук жаратпаш үчүн жол коопсуздук кызматкерлери тыгыз иш алып барып, оор техника менен бул жактарды бирден чокуп жаткан учуру эми калгандарын дальше өздөрү улантышат деп оңдоп ара жака киргизип.